Dua okusun bu. ооба доо. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme özünün ümmeti ve şuurlar bolsun jana maktular bolsun. Özünün başka suyuna ve tatlı zat yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e cananın übülesine, cananın canında жүрген sahabalarına Dubay salam salavatlar bolsun Allah'ım. Allah'ım özünden сұранам, Allah'ım жалпы ушул мусулман элибиздеги ден соолугу начар болуп ооруп жаткандардын баарына шифа берегер Allah'ım. Алардын катарында ушул кичинекей гана наристе болуп Хамзат энебиз бар экен Allah'ım. Анын ден соолугуна шифа берегер Allah'ım. Ооруну берген да өзүңсүң Allah'ım. Сыноону берген да өзүңсүң Allah'ım. Ага өзүң дава шифа берегер Allah'ım. Шифасын берген да өзүңсүң Allah'ım. Allah'ım адамдарга муктажлай көрбө Allah'ım. Бир гана өзүңө муктажбыз Allah'ım. Өзүң гана биздин муктажыбызды чечип бер Allah'ım. Анын катарында ушул энебиздин ден соолугун жеңил желпи Allah'ım. Биз билбеген, биз күтпөгөн жактан жакшылыктарды берип Allah'ım. Көз ачып жумгуча ушул энебиз сонун болуп Кыргызстандын келечегине жарай турган уулдардан болуп чоңоюп, жакшы Кыргызстандын келечегин түздөй турган уулдардан болуп чоңоюп, ден соолугун бере көр Allah'ım. Ден соолугун чыңлай көр Allah'ım. Allah'ım өзүңө үмүттөр шүйлөр жана мактоолор болсун Allah'ım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allah razı olsun. Hurmatlı umumу Müslüman bir tuğanlar, hurmatlı nokatlık tuğanlar. Hamza degen jigitimiz, Hamza degen oğlumuz bolgon 2 yaşta. Nokat rayonunun Kırgızata aile pötünün oğlu. Sizin bergen ihsanınız Hamza'nın erteki geleceği. Hurmatlı umumу Müslüman bir tuğanım. Бизге азыр бир ушундай бир таң калыштуу бир жигитибиз келди, бирок мени тартпай эле кой деп жөн эле сумкасынан алып чына 500 миң сом акча таштап кетти. Кече Бишкекте да ушундай нерселер болгондо жигиттер келип туруп машинасынын күлүчүн таштап, паспорту менен кошо таштап кеткен. Кече биз видеого чыгарганыбыз ал бир 100дөн 1 эле бөлүгү болгон. 500 миң эмес, кече миллиондорду таштап кетишкен. Да азыр мен даже мындай 100ун эле сата албай калдым. Барсетка менен келди, 500 миң берди да Аскар биздин 100үбүздү чыгарбай эле кой депчи. Вот мына ушундай кылып эле келип таштап кетели. Туура видеого чыгара берели. Бирок бир аз реакция көрсөт, ушинтип таштап кетсек өтө сонун болот. Кээ бирлери чалып атат, үйдө болгон жылкы бар, эркекче сатып туруп бардыгын берели деп. Бирок бир маселе болуп атат, менин БМW'м бар эле 490 миңге сатсаңар ошону 80 миң берем депчи, өзү машина 300 миңдик. Ошол нерсени токтотолу жигиттер. Бартер келип, бер келип реклама кылдырып кеткен туурабы такылака. Кече Бишкекте магазин болуп кетти да негизи. Анын бардыгын биз каяка сатабыз? Мүмкүнчүлүк болсо келип 1 сом болсо деле таштап кетиңиздер. Туура өтө турган товар болсо келип берсин да балдарга сразу таратып берип коелу. Футболка болсо мисалы 100 сом, 200 сомдон болсо да балдарга берип таштап кетебиз. Мына кийим берсеңиз дагы мына 500 миң сом. Мына келдик 15 мүнөт болду келгенибизге 500 миң сомдон баланын өзүнө берип. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Мен мына телефонумду алып турактан, Жигиттер, ассаламу алейкум. Кече мына Бишкекте болдук эле. Бүгүн мына Ошко келгенбиз. Эртең менен саат 9да келдик. Бүгүн кечке буюрса мына Руслан Хамзанын атасы бүгүн Ошто кечке чейин болот. Ошого ар бириңиздер кайдыгер карабай келип коесуздар. Бирок ушунчасына шүгүр. Аэропорттон түшкөндө эле 100 миң деп, бияка келгенде 500 миң деп кичинекей копилкаларын алып келип берип атат. Мына Ошко келип деле мына бир 2-3 сааттын ичинде уже 1,5 миллиондой акча чогулуп калды да. Менин колуман эмне келет эле дебей 1 сомдон болсо да төлөп коесуздар. Бүгүн Оштон кечке мал Бишкекке учат. Анткени эртең бунун өзүнүн ушу документ жагынан жолугушусу бар. Ошого бере тургандар ар бириңиздер келип берип койсоңуздар болот. Анан келе албагандар болсо Карасунун базарына кетти, Оштун базарына кетти, Алайга кетти, Нокатка кетти. Региондорго кетип атышат. Урматтуу биздин мына подписчиги көп агаларыбыз, эжелерибиз, карындаштарыбыз, сиздер дагы бул жерде кыздар жок дебей келип катышып, ушул жерге колуна кол, бутуна бут болуп койсоңуздар болот. 170 миллион сумма керек болуп атат. 170 миллион сумманын эми 71-72 миллиону чогулду. 170 миллиондун бул 71-и эми деп эле айтылат. Анткени дагы 100 миллиону бар. Эгер биз ушинтип солгундап кетсек, бул калган акчаны чогулта албай калат. Ошон үчүн давайчы мына бир 2-3 күн жакшы туруп коелу. Себеби Бишкекте да кече жакшы сумма чогулган. Бишкекте да азыр мына Баха автосалондо бүт чогулуп, ал жакта биягы көлгө, биягы таласка кетишкен. Ошого биз атайын Русланды алып, Ошко алып келгенбиз. Анткени Ош дагы чоң шаар, Оштон дагы берекелүү, ушул Оштон да жакшы акча чогулат депчи. Ошого ар бириңиздерди мына келип берүүгө чакырабыз. Анам Оштон бүгүн кечке мал, бүгүн бир күндө канча акча чогулганын жыйынтыгын беребиз. Ошон үчүн максималный бергиле тургандар, берип коюңуздар. Жакшылыкта жарышалы, вот ошо жакшылыкта атаңдашалы. Давайте сумма жагынан мына Ош эли дагы бир конкретный результат көргөзүп берип коелу. Дагы келелектер көп экен, негизичи мына подписчиги көп. Эже карындаштар, мисалы канча подписчиги бар, жана Дарья Батырханова, Келинчек деген аккаунта, анан салон-палондор бүт келиңиздер.
Анан өзгөчө мына строительный компаниялардагы келип берсеңиздер жакшы болот. Недвижимость тармагында иштегендерчи. Бизнес компаниялар келиңиздер. Мамлекеттик иште иштегендер деле анча-мынча айлыктын чекесинен берем деп келсеңиздер болот негизи. Кечке ушул жерде топтойбуз. А региондорго бөлүштүрүлдү, эми алар кечинде топтолуп келет иншалла. Келиңиздер. Келе бериңиздер. Көп түкүрсө көл болот. Иншалла. Ороз айында акыркы пенсияларын берип атышат. Ошогочу жигиттер 100 эселеп келе бересиңер мына. Шансты колдонуп калайлы. Кыргыз Күтөбүз баарыңыздар. Барыңыздар келиңиздер, барыңыздар күтөбүз. Ош улуттук драма театры. Келе Бир кол көтөрүп коюңуздар келсине. Элдин баары. Ош. Хамзага ден соолук. Дадилсиңер. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Амансыздарбы? Жана байракта эле Хамза инибизге видео кайрылуу кылганбыз. Бул агабыз чалды, сыра чалды. Ука, менде машина бар. Ошо машинамды сатып туруп, акчасын баарын ошо которойн дедиле. Мына блогерлер биригип алып, Алла таалам разы болсун балдардан. Келдик, акабызга сөз берели, акабыз дагы биз сөзүн айтып койсун, а? Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Эми бул баягы Хамзанын оорусуна байланыштуу элден баягы жардам суранып аткандан кийин биз дагы кайдыгер карабай ошо мына мекендештерибиз менен Москва жергесинде биз да кол суналалы деп чечтик. Биз баягы Атаман логистик жааматынан атынан ушул машинени бизге кызмат кылган эле машина эле ушуну сатсак, азыр эми балдар алуучулар кезде ошонун бизге чегин көргөзө же ошол жака которуп берсе машинени өткөзүп берели дедик жааматтын атынан. Биринчиден, анан кийин дагы ушул чогулганга чейин сбор качан токтогонго чейин биздин автобустар тынбай Москва, Бишкек каттамында жүрөт. Мекендештер машинеңиздерди алып келсеңиздер, биздин прайс бар. Ошого мына Эрмек ушул Москвадагы старший ушул отправканын логистика компаниясында ушул Эрмекке кайрыласыздар. Ушул ар бир келген машинеден мисалы 25 000 сомдук, 25 000 рубльдик машиненин 5 000-ин которуп бересиздер. Көргөзөсүздөр чегин 20 000 кайра отправка. 20 000дик машиненин 5 000 которуп берип, 15 000 ошондо ар бир машинеден 5 000ден Хамзага жардамга жөнөтөлү деп ошондой кылып чечтик. Буйруса эми сбор токтогонго чейин ар бир алып келген машинеден 5 000ден анан могу машинени жардам кылайлы дедик. Урматтуу кыргыз элим, ушундай биримдикте болсок, ушундай чогуу болсок, баягы көп баягы жетишкендиктерге жетебиз, көптөгөн баягы ооруларга жардам бере алабыз. Эми мындай кырсыктагы, жамандыктагы оору да бар, ал адам болот. Субхан Алла Таала бардыгыбызга мындай оорудан, жамандык баледен алыс кылсын. Ушу Москвада иштеген мекендештер, иштериңиздерге ийгиликтер болсун. Башка жерде, башка элде жакшы иштеп, аман эсен мекенибизге кайтайлы. Анан дагы ушул балдарга ыраазычылык билдирип коелу. Мына иштерин таштап элим деп, ушул биздин өзүбүздүн уулубуз деп мына кызмат кылышып атат, мечиттен видео кылышып, бияка келип видео кылышып атат. Ушу балдарга да Алла Таала разы болсун. Эки дүйнө бактылуу болушун. Ыйык күндө орозодо кылган сооптарыңар Алла Таалам кабыл кылсын. Акана машинандагы немесин айтып коюң, жанагы канча бөлүп берсе да болобу деп айтып аттыңыз го, ошону түшүндүрүпчү. Жок, бөлүп берген эмес эмес, эми бул баягы тыйын мындай болуп атат да, эми билбейм, бул бааны эми айтып эме кылбай эле келип машинени көрсүн, баягы рыночный бааны кимиси эми баягы берип алса, может ошого да пайдалуу жардам берет элем. Бирок акчама машина алышым керек деген болсо мына алсын, ошол да жардам дагы болот. Анысы мындай жардам дагы болот, машинелүү да болуп калат деген ойдо болуп атабыз. Эми азыркыга тыйын эметпеген ошол машинени ошол жардамга берели деп чечкенбиз. Эми келиңиздер, көрүңүздөр, эми бул жаңы машина эмес, эми буйруган акча жатса ошону жардамга беребиз. Анан калганы мына ар бир мекендештер келип мына жүктөйсүздөр, машина саласыздар, ошодон чегин көргөзсүздөр 5 000 сом жардамга, калганын баягы водительдер бар, айлык акы буларда оокат кылышын ошону чыгарабыз болду. Буйруса сол сбор бүткөнгө чейин ушундай жардам көргөзөбүз деп чечтик. Ооба туугандар, буйруса артыбызда турган приораны Москвадан биринчи жолу буйруса ушул акебиз баштап берип атат. Араңыздарда кимде ким жардам берем дегендер болсо, астына реквизиттерди, М-банк номерлерди калтырып кетебиз, ошого жардам берсеңиздер болот. Анан бияктагы Эрмек байкенин дагы номерин калтырып коебуз. Ушул машинанын вопростор боюнча машина алам деген адамдар болгон болсо, ушул номерлерге кайрылыңыздар. Негизи 150 миңге сураптыр, 150 миң дегенби суммасы. 150 миңге сураптыр, бербей коюштур. Бирок туугандар, эми бул кайрымдуулукка кетип атпайбы? Силер бул машинаны алып болгону ушу менен токтогойсуздар. Бул машинаны алганыңыздын себеби кайрымдуулукка да кетет.
200 миңби 200 миңден өйдөрөкпү кимде возможность болгон болсо ушул машинаны алып бериңиздер эми туугандар. Мынакей мекендештер, ушул кыргыз элибизден айлансак болот экен. Ушул байкебизге дагы чоң рахмат, ушинтип Хамзага жардам берем деп атат. Анан ушундай бизнесмендер болсо дагы машина берем же акча берем десе биз барып тартып берген даярбыз, а? Туугандар, ушул машина Priora көрдүңүздөр. Недавно 150 миңге өрбөй коюптур ушул машинаны. Ушул машинаны бир пожалуйста алып бериңиздер. 200 миңди кылыппы, 200 миңден өйдө кылыппы, колдон келишинче туугандар алып берсеңиздер өтө чоң болот эле. Ушул Хамза инибизге баардык акчасы кетет.